Саламатсыздарбы биздин видео көрүүчүлөр. Менин атым Гүлгакы Мамасалиева. Биз сиздер менен бүгүн жарандардын мамлекеттик жана жергиликтүү бийликке катышуусу боюнча сөз кылабыз. Бүгүнкү видео тасма Жиги Конуш долбоору алкагында жүрүп жатат. Азыр биз сиздер менен презентация аркылуу жарандык катышуу боюнча маалымат алабыз. Жарандык катышуу бир нече мыйзамдарда кепилденип берилген жана жазылган. Бул Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу мыйзамы, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү жана мамлекеттик кызматтар жөнүндө мыйзам, айыл өкмөттөрдүн уставы жана башка. Ушул мыйзамдарды ачып окусак, ошол жерде бизге ошондой укук берилген. Биз өзүбүз жергиликтүү жана мамлекеттик бийликке катышканы мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал нерсе эмне үчүн кепилденген? Жергиликтүү бийлик жана мамлекеттик бийлик жарандарга кызматтарды сапаттуу жана керектүү кылып берүүсү үчүн жарандар менен тыгыз байланышта дайыма болуусу зарыл. Биринчиден ошол жарандарга кызматтар жеткиликтүү боло баштайт, кеңейе баштайт. Экинчиден мамлекеттик жана жергиликтүү бийликте отургандар өзүлөрүнүн ишмердүүлүгүн адилеттүү, акыйкаттуу, ачык жүргүзгөнү камсыз кылат. Ошол себептен бул мыйзамдарда жакшы жана кеңири жазылган. Эгерде сиздер ушул жергиликтүү бийликке катышам же мамлекеттик бийликке катышам деп бир министрликке барсаңыздар, анда ошол жерде иштеген министр же болбосо ошол айыл өкмөттүн башчысы, жергиликтүү кеңештин спикери сиздерде катышкан укугуң жок деп эшикти жаап кое албайт. Бул мыйзамдарга таянып, өзүңүздөрдүн укугуңузду колдонуп, жергиликтүү бийликке жана мамлекеттик бийликке катышсаңыз болот. Катышуу деген эмне? Катышуу бул эл менен бийликтин ортосундагы карым-катнаш. Сиздер билгендей, ата-энелер өз балдарын кийинткенде же өз балдарына бир нерсе алып берем деп ниет кылганда, дүкөнгө барганда сөзсүз ошо баласын ээрчитип барат дагы, ошол балага ылайык келген түсүнө же болбосо размерине жараша ылайык келген кийим-кечи алып берет да. Эгерде ал баланын оюн билбей калса, анда ал сатып алган акча дагы бекер иштетип калышы мүмкүн, анан кийин сатып алынган кийим дагы кийилбей калышы мүмкүн. Ошондой эле жергиликтүү бийлик дагы жарандарга керектүү нерселерди, керектүү кызматтарды камсыз кылып бериш керек. Кызматтарды сапатын жакшыртыш үчүн жарандар менен дайыма тыгыз байланыш болуш керек. Мына сүрөттө көргөндөй, жарандар ошол жабык эшикте бийлик эмнени талкуулап жатат деген суроого берилбеш керек. Өзүлөрүнүн талкуу сессияларын же болбосо отурундарын, заседанияларын ачык өткөзүш керек. Ошону менен бирге бийлик дагы жарандардын үнүн угуп туруш керек. Бул сүрөттө мисалга ошол бийликте отургандар, көңүл бурсаңыздар болот, мына тарап бийликте отургандар аэропорттун атын өзгөртөбүз, атын кайтарабыз, башка ат коебуз, атын ойлоп табабыз деген менен алек болсо, ал эми жарандар башка нерсени талап кылып атышкан болчу да. Жарандар бул сүрөттө ошо аэропорттун алыстыгы боюнча, аэропортко кышында жете албай маршруткалар жоктугу боюнча, аэропортто жылуулук жок, суук болуп жатканын айткысы келген, бирок бул жерде ошол тосмо болгон үчүн булар жарандардын үнүн укпай эле бийлик ошол аэропорттун аты менен эле алек боло беришкен да. Ошол себептен эгерде бийликте отургандар кеңири жарандар менен байланышта болсо, анда өзүлөрүнүн кызматтарын дагы жарандарга керектүү кылып коюп бере алышат. Демек, жарандык катышуу бул бийлик органдары менен жарандардын ортосундагы байланыштардын ар кандай формалары болуп эсептелет. Алардын маңызы жергиликтүү калктын оюн билип, аларга керектүү жергиликтүү саясатты түзүү. Демек, пландоо жана бюджеттү түзүү эл менен болуу зарыл. Жарандардык
жарандык катышуунун субъекттери ким болуп эсептелет? Жарандык катышуунун субъекттери бул активдүү жарандар. Сиз жана мен, ошол айыл өкмөттө жашаган жарандар же болбосо Кыргызстандын жарандары катышууну демилгелеши мүмкүн. Мисалга, бир министрликке барып, ошол наблюдательный совет деп коебуз, мындай көзөмөл кеңеш болот, ошого өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды берип, же ошол отурумга катышсаңыздар болот. Же болбосо ошол жергиликтүү бийликке барып, бир комиссия иштеп аткан болсо, ошол комиссияга мени мүчө катары кошуп коюңуздар деп сунуштасаңыздар болот. Же болбосо ошол демилге бир эле активдүү, бир эле бийликке ыйгарылган эмес, ошо жарандар дагы өздөрү жарандык катышууну демилгелеп чыкса болот. Бул комиссия иштеп атса, бул комиссияга кире албайм деген абдан туура эмес. Же болбосо ошол комиссиянын иши менен ишинин маалыматын ала албайм деген да туура эмес. Сиздерге биз жарандарга, Кыргызстандын жарандары кеңири бүт комиссиянын отурумдары боюнча, сессиянын отурумдары боюнча, сессиянын даже стенограммасын алганы укугубуз бар. Кийинки мамлекеттик бийлик жана кийинки субъект бул мамлекеттик бийлик жана айыл өкмөттөр болуп эсептелет. Эгерде активдүү жарандар жарандык катышууда демилгелеп катышса, анда мамлекеттик бийлик ошол жарандарды тартууга, катыштырууга шарт түзгөнү милдеттүү. Ал ошол айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бийлик мыйзамында кеңири жазылган. Бул айыл өкмөттөрүнүн жана бийликте отурган милдеттенмелери жана ошол конституциядагы кеңири милдеттенме жүктөлгөн. Демек, шарт түзөт дегени кандай? Бюджеттик угууларды өз убагында өткөзүп, жарандарга жарыя кылып, жарандарга бир кайсы бир түшүнүксүз суроолор боюнча коомдук угууларды өткөзүү, бул ошол мамлекеттик бийлик жана айыл өкмөттө отурган бийликке ыйгарылган. Жумушчу топторго дагы эшикти жаап алып, өздөрү жумушчу топту түзбөй, ошол мындай жумушчу топ түзүп атабыз, келиңиздер, ким ошо жумушчу топко катышат деп кеңири жарыя кылып, өзлөрүнүн социалдык тармактарына койсо абдан жакшы болот. Ал нерсе сапаттуу жумушчу топту түзгөнү жардам берет. Ошону менен бирге кийинки субъект бул жогорку кеңештин жана айылдык кеңештин депутаттары болот. Эмне үчүн алар жарандык катышууда субъект болуп катышат? Эмнеге дегенде субъект болуп аталат. Эмнеге дегенде депутаттар өзлөрүнүн сессияларын ачык өткөзүш керек. Сессиялардын кайсы күнү болорун, сессияларда кандай суроолор көтөрүлөт, ошолор боюнча ачык маалыматты алдын ала илип коюш керек. Коомдук угууларды камсыздайт. Ошону менен бирге жергиликтүү кеңеш бюджет боюнча коомдук угууларды камсыздайт, демилгелейт жана бюджеттик угууда жана башка угууларда түшкөн суроо жоопторду протоколдоп, анан кийин сессияга алып сессияда кабыл алган чечимдерге ошол коомдук угуулардын протоколдору негиз болуп бере алат. Мисалы үчүн ошол жарандар жогорку кеңештеги сессиядагы мыйзамдарды талкуулаганда катышканы укугу бар. Ошол бизде мыйзамда жазылган, жогорку кеңеш мыйзамдардын долбоорун жарандык коом менен талкууламай сайын кабыл албайт же сессияга чыгарбайт деген талап бар. Ошого ылайык, эгерде биз жогорку кеңештин сайтына карасак, ошол жерде байма-бай мыйзамдардын долбоору чыгып турат. Ошол мыйзамдарды дагы талкуулаганы, сунуш бергени, коомдук угууга талкуулап сунуш бергени мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол долбоорлорду, мыйзам долбоорлорун талкуулаган протокол ошол мыйзамды кабыл алууга дагы себепчи болот. Катышуунун жолдору, алдыңкы сессияда айткандай, катышуунун бир нече жолдору бар. Бул мыйзам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана жергиликтүү мыйзамдарын талкуусуна катышуу, мамлекеттик жана жергиликтүү бюджеттин процессине катышуу, жогорку жана жергиликтүү кеңештин сессияларына катышуу, айыл өкмөтүндөгү жумушчу топтун мүчөсү катары катышуу, маалымат алуу үчүн көз карандысыз издөө жасай алабыз. Неге дегенде ошол
мыйзамды талкуулаганы катышкыбыз келсе же болбосо ошол бир бюджетке пикир айткыбыз келсе, сөзсүз биз ал маалыматты ачык булактардан таап, эгерде ачык булактардан таппасак, ошо мекемеге суроо жолдоп, сайт аркылуу же болбосо электрондук почта аркылуу үйүңүздө отуруп алып эле жазып, ошол долбоорду алып, карап чыгып сунуш берсеңиздер болот. Ал үчүн атайын мекемеге баруунун кереги жок. Маалымат алуу үчүн көз карандысыз издөө деген ошол. Биз маалыматты алып, көз карандысыз экспертиза кылсак дагы болот. Ар кандай мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга кайрылуу, ошол себептен кайрылуу дагы бизге мыйзамдар менен кепилденген. Жанагы мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга жайгашкан маалыматтарга жеткиликтүү мыйзамын колдонобуз, же болбосо ошо каттар KG дегенге жазсак дагы болот. Ошону менен бирге социалдык тармак аркылуу өз оюбузду айтып, пикир калтырсак дагы болот. Мисалга, эгер сиздер Facebook'та катталган болсоңуздар, Instagram'да аккаунтуңар бар болсо, бир мыйзам боюнча, же болбосо айыл өкмөттүн демилгеси боюнча, же болбосо жергиликтүү кеңештин ошол алып чыккан мыйзамдары боюнча өз оюбузду айтып, кеңири өз оюбузду ошол чечим кабыл алган тарапка билдирсек болот. Бул катышуунун жолдору ушуну менен эле бүтпөйт. Катышуунун жолдору ар түрлүү болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, шайлоолор. Биз өзүбүздүн тандоо ниетибизди көрсөтүү максатында шайлоолорго барабыз. Ошо шайлоолор дагы катышуунун бир жолу болуп эсептелет. Анда эмесе биз сиздер менен бүгүнкү катышуу боюнча маалыматты алдык деп эсептейм. Кийинки видеодо биз жергиликтүү жана мамлекеттик бюджетке кантип катышсак болот деген видеодо кантип катышсак болот деген сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биз менен болуңуздар, алыс кетпеңиздер. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.